Президент Садыр Жапаров Фейсбуктагы баракчасы аркылуу жазгы талаа иштери башталганына байланыштуу дыйкан фермерлерге кайрылуу жолдоду. Урматтуу кыргызстандыктар, дыйкандар жана фермерлер, жаздын бир күнү бир жылга тете деген накыл сөз талаа иштеринин маанилүүлүгүн так таасын туюнтаары талашсыз. Жаз жарыш деп убакытты текке кетирбей жабыла жер айдоого өткөн эмгекчил элибиз да бул сөздүн маанисин жакшы билет. Жазгы талаа иштерин ойдогудай өтүшү сөзсүз түрдө каражат, жумшоо менен коштолору турган иш. Мамлекет дыйкандарыбызга колдон келишинче кол кабыш кылып, арзан насыяларды берип баштадык. Жакындан бери 3 жылдык мөөнөт менен 6%дан насыя ала баштадыңыздар. Бул насыяларды Айыл банк, РСК жана Керемет банк өкмөттүк банктар аркылуу берип баштадык. Жалпысынан айыл чарба багытында арнап жеңилдетилген насыя берүүгө 26 миллиард сом бөлүнгөн. Мунун ичинде 1,5 миллиард сом үрөөн сатып алууга, 1 миллиард сом ирригация тутумун жакшыртууга, калган дыйкандар менен фермерлерге 3 жылдык мөөнөткө насыя берүү үчүн бөлүндү. Жакындан бери үрөөндүн алды келе баштады. Жалпысынан 16 000 тонна жогорку сапаттагы үрөөн сатылып алынды. Бул үрөөндөр мурда карызы бары жогуна карабастан дыйкандарга 4,5% үстөгү менен 2 жылдык мөөнөткө берилип жатат. Дагы бир баса белгилей кетүүчү жагдай, буга чейин насыя алгандан кийин аны максаттуу иштерге жумшабай койгон учурлар арбын эле. Жер айдоого алынган насыяга той бермей, үй оңдомой, машина сатып алмай жана башка даттарыбыз болгонун эч ким танбастыр. Андыктан сиздерден сураныч, эми андай кылбастан 1'ди 2, 2'ни 3 кылып алганга жетишсеңиздер жакшы болот эле. Алмайдын бермеyi бар дегендей алган насыяны сөзсүз төгүш керек экенин унутпасаңыздар. Быйыл дыйкандардын бир бөлүгү алса, кийинки жылы экинчи бөлүгү, аркы жылы үчүнчү бөлүгү насыя алуусуна шарт түзүп беришибиз керек. Бул акчаларга завод-фабрикаларды куралы деген сунуштар болду. Бирок завод-фабрикаларды ишке киргизүү үчүн 3-4 жыл убакыт керек болот. Ошондуктан былтыркы таза кирешени дыйкандар менен фермерлерге берели деген чечим кабыл алдык. Себеби сиздер быйыл мол түшүм алып, тамак-аш коопсуздугуна салым кошууңуздар керек. Биринчи кезекте элдин курсагы тоюш керек жана тамак-аш коопсуздугуна камсыз болуш керек. Алган түшүмүңөр сатылбай калбайт. Өкмөт тараптан ар тараптуу жардам берилет. Ал эми завод-фабрикаларды курганга Кудай буйруса, быйылкы кирешелерибизди жумшайбыз. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Кудай колдоп, күч-кубат берип, түшүмүңөр мол болсун.